Өнүгүү прогресс саясий партиясы жаш, бирок саясий майданда салмактуу орду бар. Анткени Кыргызстандагы көзгө көрүнүп чечүүгө муктаж болгон маселелерди бийликке жеткирип гана калбастан, өз күчү менен элдин жашоосун жакшы нутка бурууга партиянын дарамети жетет. Ал эми Өнүгүү тобунун 4 депутаты Бакыт Төрөбаев, Мирлан Бакиров, Тынчтык Шайназаров жана Абдулатип Режевалиев парламенттин ар бир жыйынында элдин үнүн жеткире алат. Мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан камсыз кылуу көмүр менен анан кийин көмүрдүн баасын көзөмөлдөө. Ушул үйрөнчүлүк чарбаларга мамлекет тарабынан 30% субсидия кылып берилмегиле да. Бул үйрөн чарбалар, дыйкан чарбаларга 30% арзан баада үйрөн бериш керек эле. Бирок бүгүнкү күндө ушул иш боюнча эч кандай бизде эле маалымат жок, бул иште жүрбөй атат. Эч кандай бир өкмөт тарабынан канааттандыра турган бир жумуш жок да. Өнүгүү прогресс партиясы алгач саясий кыймыл катары түзүлүп, 2012 жылдын 1 февралында 1 съездде Өнүгүү саясий партиясын түзүүгө чечим кабыл алынган. Ал эми 2013 жылдын 25 апрелинде 2 съезд чакырылып, ага өлкөнүн бардык аймактарынан делегаттар катышып, Өнүгүү прогресс болуп өзгөртүлүп, төрагалыкка Төрөбаев Бакыт Эргешевич шайланган. Азыркы учурда республиканын бардык областтарында, район шаарларда жана айыл округдарында Өнүгүү прогресс саясий партиясынын координаторлору менен активисттери иштеп жатышат. Партиянын болсо канаты кеңейип, мүчөлөрдүн саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Күчтүү аймактар, күчтүү Кыргызстан. Өлкөбүздүн ар бир район, айыл аймагын айыл чарба техникалар менен камсыздоо партиянын негизги максаттарынын бири. Башкалардан айырмаланып, биз сөздөн ишке өттүк. 7 дубанга 2 жыл ичинде 11 машиналык трактордук станция ачууга жетише алдык. Дыйкандардын суроо талабы менен Белоруссиядан чыгарылган сапаттуу тракторлор сатып алынып, алардын шаймандары Түркия жана Германиядан атайын буйрутма менен келди. Мына 11 МТСти ачып, биз 2 жылдын ичинде 30 000 дыйканга кызмат көрсөттүк. 30 000 дыйканга кызмат көрсөтүп, ошону эсептесек биз 70 миллион сом алардын акчасын үнөмдөп бердик. Эгерде алар 1 гектарга жерге 20-30 миң сом чыгашасы болсо, биздин техника аркылуу алар 5 000, 7 000 сомго чейин кыскарды алардын расходтору. Партиялар деген Кыргызстанда көп, бирок ошол партиялардын көбү минтип жардам бербейт элгечи. Баягы өздөрүнүн эле кызматын ойлоп атат. Биринчи жолу муну Өнүгүү прогресс партиясы келип атат да, мунун лидери Бакыт Төрөбаевга абдан чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Айыл аудан ыраазы болуп атат. Бул тракторду алып келип бергенин себеби биринчиден эң жакшы болуп атат. Анткени дыйкандарга абдан жардам берет да бул. Жаңы МТСтер айыл элин арзан баада тейлеп, дыйкандардын акчасы үнөмдөлүүдө. МТСтин ачылышы менен аймактарда иш жеңилдеп, дыйкандардын пешене теринин акыбети кайтууда. Муну менен ар бир жаранда байлык жерде деген түшүнүктү партия даңазалай алды десек болот. Анткени көпчүлүгү эски тамтыгы кеткен техниканын айынан, айыл чарбасына болгон мамлекеттик саясаттын жоктугунан жеңил оокат издеп, борборду көздөй, андан ары четке чыккандары көбөйгөн эле. Скол областында мисалы 7-9-дөн башталган, сиздер жакшы билесиздер, МТСтин ачылышы бул чоң нерсе болду. Мамлекет ача албай кыйналып атат. Биз муну менен мамлекет ача албай биз ачып койдук деп аткан жерибиз жок. Муну менен биз мамлекетке да жардам берип атат канчалык деңгээлде. Дыйкандын короосуна келип дыйканга жардам берип атабыз. Аракет кылгандарга гана жардам беребиз. Ал эми бул Нарындын эң алыскы Актала району. Облустук борбордон дээрлик 90 чакырым алыстыкта жайгашкан айылдарга айыл чарба техника түгүл унаада сейреп каттайт. Бийлик тарабынан унутта калган акталаалыктардын ал акыбалын сурап барган Бакыт Төрөбаевди келгенин көргөн эл таң калуусун жашырышкан эмес. Мына ушу Акталаа мен келгенде Коштөбө деген айылга барганда ошол жерде аксакал чыгып, менин колум кармап айтты: "Өмүрүмдө биринчи жолу депутатты көрүп атам" деп. Тирүү депутатты көрүп атам деп айтты. Акталаанын ардактуу атуулун тапшырып уруксат этиңиз, ишиңизге ийгилик, ден соолук болсун, өмүрүңүз узун болсун, элдин ойлоп жүрөрүңүз. Өнүгүү прогресс партиясынын лидери Актала районунун ардактуу жараны сыйлыгын жөн жерден алган жок. Нарындыктардын көйгөйүн угуп тим болбостон, айыл элине эң зарыл болгон МТС уюштуруп берүүгө көмөктөшкөн. Эми акталаалыктар улам бир трактордун артынан чуркабай, кыска убакытта жерлерин иштетишүүдө.
Чүй облусунун Москва районуна караштуу Ак Башат айылында чоң жетишкендик. 20 жылдан бери таза суудан кыйналып келген элдин көйгөйү чечилди. Айыл тургундары жергиликтүү бийлик менен таза сууга чогулткан каражаты жетпей, Өнүгүү Прогресс партиясына кайрылышкан. Ошентип чыгымдын 70%-ын Бакыт Төрөбаев чечип, 20 жылдык азаптан айыл эли бир айга жетпеген убакытта кутулушту. Алыстан суу ташыган эл эми минтип короосунан таза суу ичип калды. Бул да болсо партиянын элдин көйгөйүн туура түшүнүүнүн артынан жасалган иш. Өмүр бою чака менен суу таштык. Ошол жактан тияка жери. Айлабыз кеткенде эшек арабы менен, машина менен алып келип аттык. Анан эми Кудай буйрса быйыл чечилди. Bir айдын ичинде суу чыгарабыз деп сөзүбүздү бергенбиз. Ошол bir айдын ичинде ноябрь болду. Ноябрдын ичинде биз сөзүбүздү аткардык. Мындай жетишкендиктерди партия ар бир айылга жасап жатат. Өзгөчө өзгөрүүлөр Талас облусунун Үч Эмчек айылында да орун алган. Буга чейин арыктан суу алып келген эл эми темир түтүктөрүн тарттырып, ар бир көчөгө, ар бир үйгө суу киргизүүгө жетишишти. Азыр биздин айылдын эли суу маселесинен такыр чечтик десек болот. Өзүнүн жашаган чөйрөсүн жакшыртып, өзгөрүүгө кадам таштаган адамдарды ар дайым колдойбуз. Алыскы аймактагы 7 айылга таза суу чыгарууга көмөктөштүк. 26 айыл кыштактардын көчөлөрүнө шагыл төгүлдү. 2 мечиттин, 2 фельдшердик амбулатордук пункттун курулушуна жардам көрсөтүлдү. Андан тышкары көпүрө куруу, жарык орнотуу, электр зымдарын тарттыруу боюнча иштер аткарылды. Келечекте электр энергия, мектеп, бала бакча мына ошол маселелерди чечкенге биз жардам беребиз. Чек ара бүтүндүгү элдин тынчтыгы. Партия чек ара аймактарында жайгашкан айылдарда жашаган элдин коопсуздугуна кам көрүп келет. Бул программанын алкагында Кыргызстан менен Өзбекстан чектешкен Сакалды айылында күзөт мунарасы орнотулган. Вышканын койгонунан Бакыт Төрөбаев ушу элди кыйналганын көрүп өздөрү. Анан ошол сунушту неме кылып өзү келип ушуну куруп берди элге. Бул жерде өтө жаман акыбалда элдер неме болгон. Урлук болгон, тоноочулук болгон, элдерни бөлөк немелерине коюп кеткен, кыйноочулук болгон. Анан огороддорун тоноп кеткен болгон. Ошонун себебинен ушу Төрөбаев коюп бергенден бери, мына 2 жылдан бери бул элдерге тынччылык болуп калды. Урлук жок болду. Кыргызстанда бул дүйнө менен кош айтышкан ар бир экинчи адам жүрөк кан тамыр ооруларынан көз чумат. Калктын орточо өмүр узактыгы 68 жашты түзөт. Биздин максат бул көрсөткүчтү 80 жашка жеткирүү. Айыл жеринде медициналык жайлардын элдин саламаттыгын көзөмөлдөөгө дараметти жетишсиз. Ал эми алыстан борборго келүү тоолуу аймакта жашаган эл үчүн чыгымды талап кылат. Ошондуктан партия көчмө дарыгерлер тобун түзүп, ал бүгүнкү күндө өз ишин ийгиликтүү жүргүзүп, элдин ыраазычылыгына арзы болтурат. Эң башкысы партиянын демилгеси менен уюшулган дарыгерлер тобун бир барып текшерип койбостон, алар менен тыгыз байланышта болуп, кандай дары-дармектерди ичүү кеңештерин да беришип, ар бир көзөмөлдөн өткөн бейтап атайын түзүлгөн китепчеге жазылып, сакталып турат. 1 жылдан бери программа менен жүрөбүз. Келип ар бир келгенде 200-300 ооруну ошол партиянын атынан акысыз көрүп, мына кымбат баалуу аппараттарыбыз бар, ошолорду алып келип, диагноздорун тактап, керектүү кеңештерди берип кетип атабыз. Эч убара болбой келип дарыланып атабыз. Аябай эле жакшы да. Рахмат Өнүгүү партиясына. Рахмат кыздар. Жүрөгүңдү сакта долбоорунун алкагында 2 жылдан бери кардиологдордун көчмө тобу өлкөнүн 7 дубанын кыдырып, 30 миңден ашуун айыл тургундары текшерүүдөн өтүштү. 8 адамдын жүрөгүнө операция жасоого жардам көрсөтүлдү. Суроо талапка ылайык эми кардиологдорго дагы гинеколог адиси кошулду. Аймактарда гинекологиялык ооруларга дуушар болгон аялдардын көбөйүп баратканына көчмө дарыгерлер тобу гана эмес, саламаттыкты сактоо министрлиги үчүн коңгуроо. Адам өмүрү баарынан кымбат. Ооруга чалдыгып ооруканага түшкөн адамдын саламаттыгынын жакшырышына ал келип жаткан бөлмөнүн да таасири чоң. Эгерде бөлмө жарык, зарыл, баардык эмеректер бар болсо, аз да болсо жашоого болгон үмүт байланат. Карыларды сыйласам, Кудай сыйласын. Алла сыйласын, Алладан башка илабыз жок. Ошончо hem сыйлаганыңа рахмат. Мамлекеттик каржылоонун жетишсиздигинен улам аймактардагы ооруканалар көп жылдан бери оңдолбой жабдуулардын баары эскирген. Өнүгүү Прогресс партиясынын максаттарынын бири Кыргызстан боюнча 44 райондогу 44 оорукананын ар бирине жаңы палата ачуу болуп саналат.
Ошол учурда жарымынан көбү ачылып колдонууга берилди. Партия лидери белгилегендей, калктын саламаттыгын сактоо биздин негизги багыттарыбыздын бири. Мен апам больницада көз жумган. Мен 11 жашымда, карындашым экөөбүз 5 жашар экөөбүз кирип, бизди киргизишти. Мен өзүм көзүм жашым астында апам үзүлдү. Кийин мына партияны ачкандан кийин мен ошондой өзүмө сөз бердим. Мен Кыргызстан боюнча ар бир больницада, райондо бир палатаны мен жасайм. Ошол палатада менин жакшынакай энелерим, эжелерим, апаларым жакшынакай ошо больницада эгерде ооруп калса, жакшынакай шартта жатып, ошол жерде дарыланып, ден соолугун чыңдап, жакшынакай ден соолукта болсун деген ойдо кылып келатам, урматтуу туугандар. Ар бир жаран кеминде 3 тилде эркин баарлашса, бул жетишкендик. Тил билсең, дил билесиң демекчи, башка улуттар көп олтурукташкан аймактарда өнүгүү фонду аркылуу кыргыз тили курсу уюштурулган. Натыйжа жаман эмес. Кыргыз тилин үйрөнүүнү каалагандардын саны арбын. Мага керек эмне үчүн? Потому что неберем бар. Алар менен мен кыргызча сүйлөшөймүн. Маалымат технологиялары тынымсыз өнүккөн заманда жаштар күн сайын билим деңгээлин арттырбаса, өз ордун табуу кыйындап баратат. Адамдын кандай ички мүмкүнчүлүктөрү бар, чакан жана чоң бизнести кантип баштоо керек, сүйлөшүү чеберчилиги сыяктуу жаштарга арналган окутуулар уюштурулуп турат. Семинар, тренинг, элдин астынан сүйлөгөндө, презентация, переговорганда өткөрүш керек, бизнес план кандай жазыш керек. Анан кийин берде шаарда дайыма өткөзүп турат. Максатында кийинки келечекте Бакыт Эргешевич Москвадан дагы мен мурда иштеген коллегаларымды берге чакырып, чоң семинар өткөзө турган бир эме пландарында бар да. Айылдык мектептерде интернет түйүнү түгүл, компьютерлер жок эсе, информатиканын негиздерин үйрөтүү үчүн ондогон орто окуу жайларына компьютерлер партия тарабынан тапшырылды. Муну менен гана чектелбестен, партия баланы тарбиялоо, ар бир балага кесип тандоо жана турмушка зарыл болгон багыттар боюнча билимин өркүндөтүү зарылдыгын айтып келет. Билимдүү коом мамлекеттин бакубаттуулугунун негизи. Элдин рухун, ички жан дүйнөсүн байытуу максатында маданий иш-чараларга өзгөчө көңүл бурат. Буга мисал миңдеген шайлоочулардын катышуусундагы майрамдык салтанаттарды айтсак болот. Эгемендүүлүктүн 23 жылдыгына арналган майрамда Таластагы стадионго эл батпай калган. Бул албетте партиянын аброю жогорулаганынан, колдогондордун, ишенгендердин санынын чексиз болуп баратканынан кабар берет. Анткени кыска убакытта карапайым элдин жүрөгүнөн түнөк табуу чоң эмгек. Маданият болбой эл болбойт. Бул багытта да партиянын жасаган иштери көзгө көрүнүктүү. Кыргыз эли дүйнөгө көп нерсе бере алат. Биринчи кезекте ал улуттук оюндары. Көкбөрү, ат чабыш, аламан чабыш, элдин черин жазган оюн зооктор ар бир дубанда маал-малы менен уюштурулуп турат. Ысык көлдө өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында болсо, Өнүгүү прогресс партиясы жигердүү катышты. Кыргыздын улуттук оюндары ойнолуп атса, келерки жылдары биз Турцияда же болбосо Казакстандагы ошолордун улуттук оюндарын дагы дүйнө жүзүндө пропагандалоо. Ошону менен биз тарыхыбыз бир болгон көчмөндөр элинин башын бириктирүү. Спортту өнүктүрүү, жаштарды сергек жашоо образына үндөө багытында иштер партия тарабынан бир жолго салынган. Өлкөнүн бардык аймактарында спорттук жайлар ачылып, жаңы муун деп аталган программанын алкагында бир жыл бою улана турган волейбол боюнча спартакиада, кичи футбол боюнча мелдештери өткөрүлүп келет. Мындан сырткары айыл жеринде кароосуз калган жайлар ремонттон өткөрүлүп, азыр заманбап спорттук комплекстерге айланды. Айыл ичинде эң керектүү ушул спорт зал. Мына айылда азыр жумуш жок, көчөдө балдардын баары көчөдө жүрүп атат. Бул спорт деген ден соолукка пайдалуу. Мына былтыр 2013-жылы ачылды эле спорт зал. Мына көп балдардын баары ошол жерде 60-70 бала тренер болушат. Партия спорттук жайларды калыбына келтирип, куруп гана чектелбестен, спорт чеберлери эл аралык майданда Кыргыздын желегин желбиретүүгө да көмөктөшөт. Адамдын ден соолугу канчалык жакшы болсо, ошончолук мамлекетте өсүш болот. Адамдын ден соолугу жакшы болсо, ал ишке, анан кийин мындай бир билимге, илимге
башка тармакка дагы мындай бир умтулат да. Өнүгүү Прогресс саясий партиясы социалдык экономикалык, маданий гуманитардык иш-чаралардан сырткары эл аралык байланыштарга да өзгөчө көңүл бурат. Партиянын лидеринин жетекчилигинин астында Россия Федерациясына болгон сапардын жыйынтыгында кыргыздар көп жайгашкан шаарлардагы консулдук кызматтардын ачылганын айтсак болот. Мында сырткары четте жүргөн мигранттарды Кыргызстанга кайтарып, аларга татыктуу жумуш ордун түзүп берүү жана жардамдашуу багытында да жумуштар аткарылып, партия лидери Төрөбаев тарабынан атайын мыйзам долбоору жазылып жатат. Биз официалдуу түрдө айтып атабыз, мигранттардан бизде 2 миллиард доллар бир жылда келет. Ошондуктан алар дагы мына бизге экономикага салым кошуп атканын. Ошондуктан алар эгерде келсе, орус жаранды болсо дагы бир кыргыз мына больницага баласы түшүп калса, же өзү түшүп калса, ошол кичине бир жеңилдиктер болсун. Анан кийин же өзүм бул жерге келип, жарым жылга жашаппы, же бир жылга жашаппы, мына балдар бакчасына өзүнүн баласын орнотуштурсун, мектепке орноштуруп окутсун деген ойлордо мындай мыйзамдарды жазганга аракет кылып атабыз. Мурунку Кыргызстандын жараны болуп туруп, кийин кандайдыр бир шарттан улам жарандык алган болсо Россия Федерациясын, ошол биздин жарандар келген учурда кандайдыр бир мамлекет тарабынан жеңилдик болсун. Ал жараныбызга жер берилсин. Ал жараныбыз мамлекеттик жана муниципалдык кызматка киргенге мүмкүнчүлүгү болсун. Ар бир жасалып жаткан ишке олуттуу караган партия келечектүү 61 аттуу программаны сунуштап жатат. Бул долбоордун алкагында өлкө аймак боюнча 61 мекеме ишкананын жаралышы пландалууда. Ушул тапта максаттарды ишке ашыруу кадамы башталып, 15 мекеме ишмердүүлүгүн ийгиликтүү жүргүзүп жатат. Бул албетте биринчиден жумушсуздукту жоюу жана миграциянын агымын азайтууга багытталган иш. Эмне үчүн 61 дегенибиз, ушул баягы биздин 61 деген бул ар дайыма бир жаңы жумуш орун түзүлсүн, жаңы бир мекеме түзүлсүн, жаңы бир жакшылыктар болсун, жаңы бир жаңыча ийгиликтер болсун деген ушу бир ар дайым бирдин аркасынан бир уланып кете берсин деген. Эгерде биз эсептесек, мындай орто эсептен, эгерде 100 адам ошол ар бир мекемеде иштесе, 6100 адам жумуш орун менен камсыз болот экен. 6100 адам башка чет мамлекетке кетпей калат экен. Ар бир тармактын өзүнө таандык проблемалары бар. Жогорку кеңештин ар бир жыйыны өнүгүү депутаттык тобунун депутаттары үчүн олуттуу. Анткени элдин көйгөйүн дал ушул бийлик трибунадан айтууга мүмкүнчүлүгү бар. Жок дегенде бир замечание выговор берип койбойсуңар ошо күнөөлүү тергөөчүлөргө. Алар жылдап камакта отуруп чыгып атса, алардын үйүндөгү ый, семьясындагы проблема, канча деген моралдык, материалдык чыгымдары болуп атат. Адамдын тагдыры менен ойнобойлук. Убагында Кыргызстан пахта өндүрүү боюнча дүйнөдө 10-чу орунда турган. Сапаты боюнча тең тайлашкан. Бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Сапаты начар, баасы төмөн. Жооңар даяр сиздердики. Биржа дейсиздер. Айта кетсек, депутаттар өкмөттү сындап эле тим болбостон, өкмөт жасай турган ишти өздөрү чечүүгө дарамети бар. Буга мисал кылычын кармап кыш келатканда элди арзан көмүр менен камсыз кылуу багытындагы аракетин айтсак болот. Көмүр керек, кантип көмүр керек эмес. Базар баасынан төмөн берип аткандан кийин бизге абдан эле жакшы болуп атат да. Бардык элге чоң рахмат, ишиңер ийгиликтүү болсун. Ушул өнүгүү прогрессиңер мындан ары дагы күчөй берсин, ак жолуңар ачык болсун. Көмүр кышында эле керек эмес, эле жайында деле керек. Оту суусуз эч кандай жашоо өтпөйт да. Буларды көмүр менен аябай жол, туура жолду тандагандарына дагы ыраазы. Партия өлкөнүн саясий жашоосуна да активдүү катышып келет. Жогорку кеңеште 4 депутат элдин үнүн жеткирсе, жергиликтүү кеңеште 65 депутат ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Партиянын дагы бир принциби бул аракет кылганга жардам берүү. Ким демилге көтөрсө, аны партия сөзсүз колдойт. 23 жыл болду биз союз ыдырагандан кийин. Бизге азыр эч ким жасап бербейт. Биз өзүбүз ойгонуп, өзүбүз иштесек, мына ушундай жакшы жыйынтыктарга жетишебиз деген ойдомун мен.
Өнүгүү Прогресс саясий партиясы жогорудагы жумуштарды эмне үчүн аткарып жатат? Биз азыркы учурда аймактарды өнүктүрүүнү колго алган болсок, келечекте эл ишенимин көрсөтсө, мамлекетти өнүктүрүүгө биздин тажрыйбабыз, кадрдык потенциалыбыз жана күчүбүз жетет. Ошондуктан келгиле замандаштар, кыргыз мамлекетин бирге өнүктүрөлү.